Саадат Арстанбекова орган алмаштыруу канчалык оор түйшүк экенин жакшы билет. Өзү дарыгер болгонуна карабай, кызын оор илдеттен сактап кала алган эмес. 27 жаштагы кызынын бөйрөгү иштебей калып, ар жумасына 18 000 сом төлөп гемодиализ алып турган. Бактыга жараша Турцияда бекер операция жасатууга мүмкүнчүлүк алган 100 бейтаптын катарына кирип, быйыл жайда кызын дарылатып келди. Бирок операция бекер болгону менен жол чыгымдары, батирди ижарага алып жашоо жана тамак ашка кеткен чыгымдары эле 10 000 доллардан ашкан. Операция ийгиликтүү аяктаган соң 3 ай дарыгердин көзөмөлүндө болуусу зарыл эле. Квартира абадан кымбат экен, почти бир айдыкын почти 1000 доллардан төлөдүк. Андан кийин тиги тамак ашы абадан кымбат экен, күндө сууну сатып алып аттык. Ал жерде, например, ал жака өзүң барбайт экенсиң да, мен барам, карай турган киши барат, донор барат, ошолор кишилердин бүт акчасын көтөргөнгө биздин эмебиз бар да, ошого көп акча кетет экен. Ошол үчүн мен ушул Кыргызстанда дагы, если бизде ушул жакта частный клиника ачылып калса, кыргыздарга, биздин кыргыз элине абадан жакшы болмок да. Мындай бейтапканаларды Кыргызстанда дароо эле ачып иштете коюу мүмкүн эмес. Эң алгач биздеги мыйзамдарды жөнгө салуу зарыл. Өлкөдө органдарды жана ткандарды трансплантациялоо жөнүндө мыйзам бар. Бирок анда операцияга муктаж адамдарга алардын жакындарынын гана органдарын которуп салууга уруксат деп жазылган. Өлкөдө трансплантациялоо боюнча мамлекеттик борбор бар. Бирок каражаттын жетишсиздигинен азыркы талаптарга жооп бербей, толук кандуу иштебей турат. Мындан улам учурда орган алмаштыруу ишин жеке менчик клиникалардан да жасоого уруксат берүү боюнча мыйзам долбоору сунушталууда. Эгер курам десе, жеке менчик бир больницаларга дагы, бирок ошол эле шарттарда мамлекеттин талабына жооп берген мыйзамдын долбоорун кече колдошту. Мен ойлойм, ал талап дагы күчтөндүрүп, рейстерге мүмкүнчүлүк бербеген шарттарды колдоп чыгып, андан кийин кабыл алуу керек. Ар бир жараныбыз ошондой эле бүткүл күч органдарынын катылышы менен гана бир мамлекеттик комиссия түзүлүп, ошолордун уруксаты менен, ошолордун көзөмөлү менен гана бул иш жүргүзүш керек. Орган алмаштырууга муктаж жарандар өлкөдө миңдеп саналат. Мамлекеттин эсебинен гемодиализ алып жаткан адамдардын саны эле 500дөн ашат. Өз алдынча дарыланып жаткандар андан көп. Ошондой эле башка органдары жабыркаган жарандардын так саны канча экенин эч ким билбейт. Себеби айрымдары мамлекетке ишенбей, көйгөйдү өз алдынча чечүүгө аргасыз. Мындан улам сунушталып жаткан мыйзам долбоорун колдогондор көп. Бирок кооптонуулар да жок эмес. Айрымдары жеке клиникаларга уруксаат берүү менен көзөмөлдүн жоктугунан адам органдарын мыйзамсыз сатуу күч алышы ыктымал деген пикирди айтышууда. Анын үстүнө бизде орган алмаштыра турган адистер жана техникалык жабдуулар жок. Мыйзамдар да чийки бойдон. Анткени мурунку закон боюнча только ата-энеси и бир туугандары эле органдарын тапшырганга мүмкүнчүлүк бар эле. Азыр болсо ошо мыйзамды кичине закондун эмес кеңейтиш керек. Дагы башка туугандары органдарды бергенге мүмкүнчүлүк болуш керек. Экинчиден, кичине лабораторный жабдыктар Кыргызстанда жетишпей атат. Мындан улам жеке клиникаларга орган алмаштыруу боюнча операция жасоого мыйзам тарабынан уруксаат берилген күндө деле аны ишке ашырууга өтө көп убакыт талап кылынат дешет адистер. Андыктан бул иштер жолго коюлганча операциянын бул түрүнө муктаж жарандарыбыз Түркиянын кайрымдуулугуна гана ишеним артууга туура келет. Жеңилдик алган күндө да жол киреге жана башка чыгымдарга каражат таба албаган адамдар ара жолдо калышы ыктымал. Мээрим Ташыбекова, Эрлан Кемелбеков, НТС.